Экөөнүн көкүрөк көңдөйүнө, анан бирөөнүн бутуна бычак болгон. 21 март күнү болгон окуядан кийин Бирлик айыл өкмөтүндө милиция кызматкерлери түн ичинде рейдтерди өткөрүүдө. Тартип сакчылардын айтымында Кадамжай районунун Ормош жана Сур айылындагы окуучулардын мушташы буга чейин да болгон. Бүгүнкү күндө кылмыш козголуп, тергөө амалдары жүрүп атат. Бул жерде Ормош айылынан дагы, Сур айылынан дагы 10дон балдар бар да, приблизительно. Буга чейин бул жаңы жылдан бери болгон жок. Былтыркы жылы жаш өспүрүмдөр арасында булар массовый уруш болуп мушташып. Бул дагы катталып, тергөө амалдары жүрүп, кийин ошол жабыр тарткан тараптар ата-энелер тосмо арыз берип туруп кыскартылган. Мушташкан балдар окуган Ормош айылындагы орто мектептин директорунун айтымында окуучулардын арасында жаңжалдарды алдын алуу, достук ынтымакты бекемдөө максатында дайыма түрдүү иш-чаралар өтөт. Бирок ата-энелер да балдардын тарбиясына көңүл бурса жакшы болмок дешет. Бул жерде мен күнөөнү мугалимдер деп койбойм. Негизинен ошол ата-энелер дагы ушул ошогон баланы кечке чыгарбоо, көзөмөлдөө, баланы жакшы бир ыйманды, адепке ушундай чакырса, ушундай иштерден алыс болобузбу деген ойдомун. Мушташкан балдардын бир тобу Сур айылынан болсо, бир тобу Ормош айылынан. Бир мектепте окуган эки бөлөк айылдын окуучуларынын ортосундагы тирешүүнү Сур айылына мектеп куруу менен чечүү керектигин жергиликтүүлөр билдиришти. Бул биринчи жолу болгон жок бизде. Мунан мурда дагы бир экинчи жолу ушундай окуялар болуп, балдары ооруканага түшүп, лечение алып чыгышкан фактылар көп болгон. Эми ушу күндө бизге өтө бир мектептин зарылчылыгы болуп атат. Белгилеп өтсөк, Ормош жана Сур айылындагы жаштардын арасындагы пикир келишпестиктер буга чейин да болуп келген. Акыркы окуя окуучулардын бычакталышы менен аяктады.